Assalamu алейкум, урматтуу Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары, күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, тагыраак айтканда ушул Оторбаева көчөсүн баарыбыз билебиз. Ушул Оторбаевадан номер 7 мектептин тушма-туш тарабында 12 сотикте жайгашкан бизнеске ылайыктуу азыркы учурда бизнес объектиси бар. Бүт элек тамы менен, коро сарайы менен ушул объект сатка чыгып жатат бүгүнкү күндө. Мен сиздерге экран аркылуу толук түрдө видеону аягына чейин тартып бермекчимин. Бул видеону сөзсүз аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар сөзсүз түрдө. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына киргенде эле сол тарабында гараж жайгашкан экен. Бүгүнкү күндө толук түрдө гараж салынып бүтө элек, узундугу 18 метр. Бул жерге оголо көп эле машина батса болот. Оң тарабында ушундай строительствонун азыркы учурдагы этапын кайсыл деңгээлге жеткенине чейин мен сиздерге тартып берем. Андыктан экрандан алыстабай бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мына туугандар, бул жердин биринчи кабаты маркетке, магазинге, супермаркетке ылайыктап салынган. Жалпысынан биринчи кабатты толугу менен азыр мен сиздерге тартып берем. Жалпы аянтчасын алсак 595-600 квадратка чейин бул жер чыгат экен. Бул тарабында тартып берейин. Айнектери, терезелеринин баардыгы жакшы чоң күнгөй бет толук түрдө тиет. Бул тарабында да өзүңүздөр көрүп тургандай офиске, магазиндин ичиндеги офистерине бүттүгүнө ылайыктап салынган. Документтерине да көңүл бурабыз. Целевой назначениясы дагы биринчи этаж магазин, супермаркет, экинчи этаж чайхана. Азыркы учурда строительство толук түрдө бүтө электен мен сиздерге мына өзүм бутум жеткен жерге чейин чыгып тартып берем, көрсөтүп берем. Калганын бул видео жакса сөзсүз түрдө келип өз көзүңүздөр менен көрүп, бул жерге жакса баазын бүчүп алсаңыздар болот. Баасында өтө кымбат сурашкан жок. Мына туугандар, мен сиздерге көрсөтүп атам, азыркы учурда ушул этапка жетип калды бул жер строительство. Мына туугандар, үйү тамы бар дегенибиз, мына тамы ушул жерде. Тамдын размери 12-16 метр жайгашкан. Бул жерде эң кызыгы тандыр бар экен. Анан жанында өзүңүздөр көрүп тургандай русский печка деп коет. Русский печка экөө тең азыркы учурда рабочем состоянии. Бул жакта үй ээсинин, байкенин өзүнүн жеке менчик ишканасы экен. Байкебиз автоэлектрик болуп эмгектенет экен. Жана ушул жерде өзүнүн жумуштарын бүтүрөт экен. Андан соң мен сиздерге огород жакта тартып берем азыр. Коро жайдын баардыгын мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жер эшигин алды. Коро жакта тартып берейин. Бул жерде тоокана жайгашкан экен. Жана бул жерге малды да кармаса болот. Мына огород жакка чыгабыз. Азыр мен сиздерге эң кызыгын тартып берем. Огород жакта байкебиз балык багам деп бассейн казып, бассейн кылып, азыркы учурда бирок балыктар жок экен, балыктын ордунда өрдөктөрдү багып аткан экен. Бул жердин жайкысын балык багып өстүрөм десес, мына бул жерде даяр байкенин даярдап койгон бассейни бар экен. Азыркы учурда бассейн үстүндө үй жаныбарларынан ушул өрдөктөр бар экен, канаттуулар. Байке өзү багып, мен сиздерге экрандан чоңойтуп көрсөтүп берейин. Азыркы учурда бул жерде өрдөктөрдүн жыргап жашап аткан кези. Мына бул тараптан үйдү дагы, магазинди да алыстан алып көрсөтүп берип атам. Азыр мен сиздерге үйдүн ичин, бөлмөлөрүнүн баарын тартып берем. Экрандан алыстабаңыздар. Бул тарапка келгенде эшигин алдыда сол тарабында тапчан бар экен. Жана бул жерде кемегелер жайгашкан экен. Печкалардын баардык түрү, казандардын тайказан жана чакан казан бүт баардыгы өзүнүн ордунда экен. Андан соң үйдүн ичин тартып көрсөтүп берейин мен сиздерге. Бисмилла. Мына бул жерге киргенде эле кухня экен. Центральный канализация экен. Бул жерде бүт суулардын баары чыгат.
үйдүн ичи аябай таза, тыкан, жылуу, жакшы үй экен. Бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай отопление экен, электрический отопление. Бул жерде холл десек да болот, гостевой комната десек да болот. Бул жерден отуруп, чай ичип, телевизор көрүп, эс алып отурган комнаталардын бири экен. Андан соң бул жерге киргенде бул жак зал экен. Залдын ичинде мына сиздерге толук түрдө тартып берейин. Зал аябай узун, кенен, жана эң башкысы үйдүн ичи аябай жылуу экен. Залдан чыккан соң бул тарапта детский комната десек да болот, спальня десек да болот. Мына бул жакта да өзүнчө жакшы бир бөлмө бар экен. Туугандар, шашылыңыздар, себеби баасын $70,000 сурап жатышат. Бул баа аябай жакшы жана бул жер өзү жакшы жерде жайгашкан. Инфраструктура, мектеп, базар, центр бүт бардыгы шаговой доступности. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биздин видеолорго лайк басып, ар дайым бизди колдоп туруңуздар.